НДС'ті контролдойбуз, мисалга алсак болсо Drill Point, эки поставка жасаптыр, бирөөсүн партнер нефтке, бирөөсүн Интегра Хотел Инвест. Ошол эле убакта бул өзүндө отчетунда 0 деп көргөзүп атат. Партнер нефть 33 миллионга НДС зачет калды. Ушуну эми түшүнүктүү. Эки жерден НДС карабайт. Бул койду. Эгер тигил өзүнө зачетко койбосо НДС анда билинбей калмакта. Биз билбей калмакта. Ошондо ушунусун баардыгын көрөт. Мурда деген мындай патенттер менен иштечүлдү. Бул патенттерди ар кандай человеческий ресурс болуп, квитанцияларын жоготуп же төлөбөй ушинтип эле жүрүшүдү. Бүгүнкү күндө бул электрондук форматта үйүндө отуруп алып туруп, үйүндө төлөп, үйүндө өзүнө патент. Интернет. Вот эта дислокация бүт бардык системадан ким кайрып турганын. Участковый милиционер да бар. Булар баарын бүтүрдү. Электрондук форматта бүт экономический картаны киргизди. Анан эми бул налоговый инспектор да бар. Видео. Өкөдү совмещать этип, ошо менен берип турат да патент. Сразу электронный. Бир нече жолу өзгөрдү. 2009-жылы салык кодексинин жаңы редакциясы кабыл алынып, анда салыктардын 106 миллиард сомду түзгөн. Ал эми 2022-жылы 155 миллиард сомдон ашык салык чогулту. Салыктын түшүүлөрдүн көлөмү өткөн жылдарга салыштырмалуу бир топ көбөйгөндүгүнүн далил катары белгилей кетсек болот. Сиздердин ишмердиңиздердин аркасында 2021 жылы мамлекеттик бюджеттин кирешесине 105 миллиард сом келип түшсө, 2022 жылдын соңунда болжол менен 155 миллиард сом жыйналары же дээрлик 50 миллиард сомго көбөйөрү күтүлүүдө. Мындай натыйжага жетүүгө сиздерден күн түндөбөй иштөөгө талап кылынат жана бул максатка жетесиздер деп терең ишенебиз. Мен буга чейин мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири экономиканы көмүскөдөн чыгаруу деп ар дайым айтып келгем. Буга байланыштуу фискалдык чөйрөдө реформа жүргүзүү аракетин көрүп келебиз. Салык жолжоболорун фискалдаштыруунун алкагында электрондук эсеп фактуралар, товардык транспорттук коштомо кагаздар, ККМ онлайн, товарларды маркалоо, май куюучу жайларды башкаруунун автоматташтырылган системасы, жыйынды пост сыяктуу салыктык башкаруунун жаңы инструменттери толук кандуу киргизилгенден кийин экономиканы көмүскөдөн алып чыгуу максатына жетебиз деп ойлойм. Биз экономикалык жана финансылык татаал шарттарга карабастан өлкөнүн мамлекеттик бюджетине салыктык түшүүлөрдү көбөйтүү менен туруктуулукка жетишүүбүз керек. Муну менен биз мамлекеттин социалдык экономикалык программаларын аткаруу боюнча кепилдик берүүгө жетишебиз. Уважаемые работники налоговой службы, уважаемые гости, в настоящее время перед нами стоят задачи по борьбе с инфляцией и обеспечению положительной динамики роста экономики. Для решения этих задач мы должны принять меры по привлечению инвестиций, созданию самых благоприятных условий для ведения бизнеса. Необходимо отметить, что за последние годы в этом направлении достигнуты значительные успехи. Это прежде всего принятие нового налогового кодекса, введенного в действие с 1 января 2022 года, который предоставляет возможности для создания благоприятного инвестиционного климата, условий для добросовестной конкуренции и выявления незаконного товарооборота. Внесенные изменения направлены на поддержку отечественных производителей, создание эффективных инструментов для вывода отечественной продукции на зарубежные рынки, защиту добросовестного бизнеса и вывод экономики из тени. Проведение активной работы по внедрению масштабных проектов в рамках цифровизации экономики, в том числе фискализации налоговых процедур, направленных на создание благоприятных условий для бизнеса. Мировой опыт показывает, что электронные технологии налогового администрирования, исключающие личный контакт налогоплательщика с чиновниками, не только значительно облегчают процесс уплаты налогов, создают благоприятные условия для налогоплательщиков,
но и снижают возможности коррупционных проявлений. Большая роль также отводится повышению сознательности и грамотности потенциальных налогоплательщиков в отношении вопросов налогообложения, что способствует пополнению государственной казны и развитию экономики. Урматтуу жыйындын катышуучулары, бүгүн биздин арабызда өлкөбүздүн экономикасынын өнүгүүсүнө чоң салым кошуп, алдыга сүрөгөн ишкерлерибиз дагы олтурушат. Учурдан пайдаланып, сиздерге да кайрылып кетүүнү туура көрүп жатамын. Силердин ак ниет ишмердүүлүгүңүздөр мамлекеттин экономикасына чоң жардамын тийгизип жатканын баса белгилеп кетейин. Миңдеген жумуш орундары силердин мээнетиңер менен түзүлүүдө. Өз маалында мамлекет дагы силерге көңүл буруп, колдоп, коштоп, тиешелүү шарттарды түзүп берүүгө аракет кылып жатабыз. Мындай аракеттерибиз менен бирге дагы бир жакшы саамалыкты жарыялап коеюн. Кыргыз Республикасынын ишкерлеринин статусун жана беделин жогорулатуу боюнча жарлыкка кол койдум. Жарлыктын негизинде Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишкери наамы киргизилип жатат. Эми биздин экономикага салым кошкон, ушул наамга ээ болгон ак ниет ишкерлерибизге Кыргыз Республикасынын кызматтык паспортун алуу укугу берилет. Алар аэропорттордо расмий делегациялар залы, бизнес залдар, VIP залдар аркылуу акысыз өтө алышат. Ошондой эле эмгек сиңирген ишкерлер Кыргыз Республикасынын президентинин чет өлкөлөргө иш сапар учурунда мамлекеттик жана расмий делегациялардын курамына да киргизилет. Азыркы учурда биздин өлкөдө 700 миңден ашуун салык төлөөчү бар экендигин белгилей кетүү керек. Алардын ичинен 3 миңге жакын салык төлөөчү же ишкерлерибиз мамлекеттик бюджетке төлөнгөн салыктардын жалпы суммасынын 80%-ын берет. Ага кошумча ал ишкерлерибиз биздин жарандарды жумуш орундары менен камсыз кылууда. Бүгүн биз талыкпаган эмгек аркылуу өлкөбүздүн экономикасын өнүктүрүүгө салым кошкон, өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук максаттарына жетүүгө, экономикалык жана социалдык программаларды аткарууга көмөктөшкөн Кыргызстандын салык төлөөчүлөрүнө, ишкерлерине дагы ыраазычылык билдире кетейин. Урматтуу салык кызматынын кызматкерлери, урматтуу жыйындын катышуучулары, тизмектелген багыттарда салык кызматы өз ишин улантууга тийиш. Мунун баары адилеттүү коомгуруу, жарандарыбыздын татыктуу жашоосу, өлкөнүн динамикалуу өнүгүшү менен түздөн түз байланышкан сиздердин күнүмдүк талыкпаган ак эмгегиңиздер. Анын натыйжасында жогоруда белгиленген реформаларга жетебиз деп үмүт кылабыз. Мамлекет тармактардын ишин алдыга жылдырууда алгач ошол тармактын ишин илгерилетип, өркүндөтүүнү, өнүктүрүүнү талап кылуу менен бирге ал тармактардын шарттарына да көңүл бурууда. Буга чейин социалдык чөйрөдөгү кызматкерлерибиздин айлыктары көтөрүлгөнүн билесиздер. Ошол бюджет тармагындагылар менен кошо сиздердин дагы эмгегиңиздерди татыктуу баалоо максатында маянаңыздар көтөрүлдү. Урматтуу салык кызматкерлери, сиздер өлкөнүн экономикалык климатын жакшыртууда негизги стратегиялык маанидеги кызматтардын бири катары өз милдетиңиздерди ийгиликтүү аткара аласыздар деп бекем ишенебиз. Биз биргелешкен жалпы күч аракетибиз менен Кыргызстанды ар бир жаран өзүнүн талантын, акылын, билимин жана эмгекчилдигин татыктуу колдон алган, гүлдөгөн жана бакубат мамлекетке айлантабыз. Бардык салык кызматкерлерине жаңы жетишкендиктерди, жоопкерчиликтүү ишиңиздерде кесипкөйлүктү, сабырдуулукту, туруктуулукту, чынчылдыкты каалайм. Сиздерге чың ден соолук, үй бүлөлүк бакыт тилейм. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктайм. We'll be right back.